Баарыңыздарга кутман күн достор. Бүгүн сиздер менен дасторконуңуздун көркүн ача турган өтө даамдуу салаттын рецептиси менен бөлүшөм. Анда эмесе видеону акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Керектүү азыктардын тизмесин описание бөлүмүнө калтырып кетем. Эң биринчи жумурткабызды идишибизге чагып, чымчым туз кошуп, вилка менен жакшылап аралаштырабыз. Кызып турган сковородкабызды бир аз майлап, чагып алган жумурткабызды куюп, билинчик сыяктуу кылып бышырып алабыз. Асты бышкандан кийин экинчи жагын аударабыз жана кызарганча бышырабыз. Мынакей биздин жумурткадан жасалган билинчиктерибиз даяр болду. Эми аны видеодогудай узунчасынан кыркып алабыз. Үч бурч кылып кыркып, дагы да майда бөлүктөргө бөлөбүз. Эми бизге айсберг капустасы керек болот. Эгер айсберг капустасы жок болсо, салат жалбырактарынан да жасасаңыздар болот. Капустаны да 3 бурч кылып тоорап алабыз. Кезектеги керектүү азыгыбыз бул колбаса. Мен бүгүн вареный колбасадан жасадым. Эгер сиздерге ышталган колбаса жакса, андан да жасасаңыздар болот. Колбасаны да 3 бурч кылып тоорап алабыз. Эми бизге катуу сыр керек болот. Өзүңүздөргө даамы жаккан сырларды кошо берсеңиздер болот. Сырыбызды да биринчи узунчасынан, андан кийин баарысын 3 бурчтук кылып туурап чыгабыз. Жуулган бадыраңыбыздын эки жагын алып салып, ортосунан кесип алабыз. Андан кийин бадыраңды да 3 бурч кылып туурап чыгабыз. Эми бизге бул салатка помидор да керек болот. Помидорду алып, 4кө бөлүп, ортосундагы жумшак жерин алып салабыз. Помидорубузду да 3 бурч кылып туурап алабыз. Жуулган көк пыязыбызды алып, майдалап туурайбыз. Бул салаттын үстүнө биз чечил колдонобуз. Чечилди алып, видеодогудай майда жип сыяктуу кылып бөлүп алабыз. Биздин чечилибиз да даяр болду. Туурап алган азыктарыбыздын баарын идишибизге салып алабыз. Салатыбызга консервадагы жашыл бурчакты кошобуз. Жана үстүнө 4 аш кашык майонез кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Салатыбыздын үстүнө даярдап алган чечилибизди коебуз. Мынакей достор, биздин салат даяр. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Сиздерге жагат деген ойдомун. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.